Жана президентибиз Садыр Нуркожоевичтен бир мыйзамды кабыл алып беришин сураналы. Мен сунуштап көрөйүн. Садыр Нуркожоевичке сунушум бар эле. Бир мыйзам кабыл алып бердим, элге керектүү болгон. Мисалы 18 жашка чейинки жана пенсионер ата-энелерге 18 жашка чейинки жаш балдар ооруп калса, оор дартка чалдыгып калса, ошонун суммасы, мисалы үчүн айыктыра турган суммасы $10,000 ашып кетсе, же болбосо ошол үй бүлөнүн ата-энесинин айлыгын, бир жылдык айлыгын топтогондо жетпей калса, андан ашыгын мамлекет көтөрүп бере тургандай мыйзам кабыл алып берсин. Жана ошондой эле пенсионерлерге деле. Мисалы пенсионерлер канча средний 5.000 алабы, бир жылдык пенсиясын топтогондо жетпей калса, лечениясына ошодон ашыгын мамлекет төлөп берсин. Мен ушуну суранат элем да. Эмнеге дегенде көпчүлүк эле карылар, жаш балдарыбыздын ата-энелери акча таба албай ооруп өлгөндөр көбөйүүдө да. Дыйкандарга деле ушул сыяктуу конкурстарды өткөрсөк болот. Жана ошондой эле дыйкандарга мамлекеттен бөлүнгөн 7% жөлөк